Бактысыздыктын белгиси uzun ümit жөнүндө түшүндүрүп коесузбу? Закария алейхиссалам 40 жыл бою дуа кылгандай бала сурап. Бул uzun ümit бар го, туугандар. Хадистерде келет да бул тулул амал депчи. Бул дегени адам uzun ümit байлап, өзүн алдап жакшы амал кылбайт да. Көп айтат, намаз окуй бербейсиз. 60-ка барганда, 70-ке барганда. Uzun ümit. Үмүттү uzun койгон өзү зыян эмес. Дайым айтып жүрөбүз. Эмне үчүн көп жашаганды каалап атасыз? Алжып калганга жеткенгеби? Же жакшы амалдарды кылып калгангабы? Жакшы амалдарды мусулман адам көп жашоону эңсейт, жакшы амалдарды кылыш үчүн эңсейт. Мен 1 жыл көп жашасам, 1 жыл көп орозо кармайт экенмин, 1 жыл көп Куран окуйт экенмин, 1 жыл көп намаз окуйт экенмин, 1 жыл көп зикир кылат экенмин, 1 жыл көп адамдарга пайдалуу болот экенмин. 1 жыл көп дуа кылат мисалы. Бундайлар көп жашаса жакшы бул. Эгерде 1 жыл көп күнөө кыла турган болсо, айланайын. Закария алейхиссалам 40 жыл дуа кылганы билбейм. Бирок Кур'ан-ы Каримде бир каарылык мезгилге жеткенде, аялы да төрөбөс болуп калганда дуа кылган. Алла Таалам Яхья пайгамбар берген. Ал Закария алейхиссалам дуа кылганда Яхья Мариям энебиз Иса пайгамбардын апасычы, кичинекей кыз эле да. Ага Алла субханаху ва таала кышында жайкы түшүмдөрдү мөмө жемиштерди, макулбу? Жайында кышкы мөмө жемиштерди берип турат эле да. Анан кийин Закария алейхиссалам сураганда, "Анна лаки хада?" Каяктан бул? Қалат хуа мин индилла. Аллахтын тарабынан депчи. Ошол жерде анан кийин Закария алейхиссалам хуналика даа Закария роббаху. Қала робби хабли мин ладунка зурриятан тайyiba иннака самиуд дуа деген дуаны ошондой кылган да. Закария алейхиссалам ошондон ди. Алла Таалам кудуреттүү, өз пайгамбар да. Ошол жерде анан ким не деп дуа кылып атат? О Роббум, мага имандуу, пакиза урпак бер деп атат. Перзент бер деп атат. Сен дуаларды угучусуң деп атат. Алла субханаху ва таала ушу дуасын кабыл кылып, келиптир периште келип анан кийин кош кабар берген. Михрабта намаз окуп аткан жеринде, турган жеринде Яхья деген уулду болосуң, кош кабарлуу бол, ал салих болот, Хасур болот, пайгамбар болот. Хасур дегени күчү жетип кудуреттүү болуп дагы, бирок аялга жакындап үйлөнбөгөн дейт. Яхья пайгамбар үйлөнгөн эмес, Иса пайгамбар үйлөнгөн эмес. Пайгамбарлардан ошол 124 миң ашыгы көп пайгамбарлар. Кээ бирлер 120 миңден дейт, 200 миң дегендери бар. Кыскасы айтканда Алла билет 100 миңден ашык болгондачы. Ошолордон эки эле пайгамбар үйлөнгөн эмес. Түшүнүктүү? Кайсы пайгамбарлар? Иса пайгамбар, Яхья пайгамбар. Калганы бардыгы үйлөнгөн. Түшүнүктүү? Иса пайгамбар келип үйлөнөт бирок. Иса пайгамбар келет. Кыяматтын чоң белгилеринин бири Иса пайгамбар келет. Келет бул. Келип үйлөнөт. Бирок келип Инжилди жүргүзбөйт, Куранды жүргүзөт. Кресттин бардыгын талкалайт. Атаңарды крестке деп кону. Каяктан таптыңар сени крестти бар? Крестке деп. Иса пайгамбарда айтпайбы мынакей распятие деп коет да, мындай крест деген ошол Иса пайгамбар астан көргөнү мындай. Жок, Иса пайгамбар өлгөн эмес, Иса пайгамбар тирүү. Түшүнүңүздөрбү? Биздин этикад ишеним боюнча Иса пайгамбар каяка? Тирүү. Асманда. Келет. Даджалды өлтүрөт. Имам Махдинин аркасынан намаз окуйт. Яжуж мажуж менен күрөшөт. Бүткүл дүйнөгө тынчтык, амандык, адилеттүүлүктү орнотуп коет. Курандын өкүмүн барды жүргүзүп коет. Пайгамбарыбыздын шаары Мединада өтөт. Бала чакалуу да болот. Пайгамбарыбыздын жанына коюлат. Пайгамбарыбыз кыямат күнү чогуу тирилет. Биринчи пайгамбарыбыз тирилет. Иса пайгамбарга келет ал. Каяктан чыгып кетти сөздүн бардыгы? Мариям энебиз деп атпадык беле? Мариям энебиз
мынакей Иса пайгамбардын апасы да, Мариям алейхиссалам. О дуа кылып, ушундай кылып Алла субханаху ва тааля мындай мужиза керемет берип койгон эле да. Аны көрүп анан бул дуа кылып атпайбы? Жок, үйлөнбөгөн боюнча. Яхья пайгамбар үйлөнгөн жок да, Хасур дейт да бунучу. Анан уулду болосуң, аты Яхья болот десе, Закария пайгамбар айтат: мен карып калсам, аялым тубас болсо, кандай болот буяк? Алла каалаганда бол дегенде боло берет дейт да. Бул жагын коркпоңуз дейт да. Бол дегенде боло берет. Анда бир белги барбы дейт, белги бар дейт. 3 күн сүйлөй албай каласың, болду, кол менен эминтип каласың. Кол менен. Ушу белги болот, тиякта түйүлдүк башталды. Деп анан алхамдулилlah деп айтты. Мени кеттик. Тоба кабыл болгонун белгилери барбы? Бар. Тоба кабыл болгонун белгилери ошол күнөөгө жүрөктө жийиркенич пайда болуп калат. Ошол күнөөнү көргүсү келбей калат. Андан узак болуп калат. Тобанын кабыл болгон белгилери көздөн жаш чыгат.